Жаш кызды бала ботинкасын боосу менен мыкаачылык менен өлтүргөн шектүү 14 жылга эркинен ажыратылды. Кээ бирки адамдар комментарийде бул срок аз эмеспи деп жатышат. Буга сиздин ой пикириңиз кандай? Айланма жолдо жеңил унаа жүк ташуучу унаа менен бетми бет кагышкан. УКМК Бишкекте 3 түнкү клубду текшерип, аларды түк тамыры менен жапты. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Айланма жолдо жеңил унаа жүк ташуучу унаа менен сүзүшкөн. Айланма жолдо BMW 5 үлгүсүндөгү жеңил унаа менен жүк ташуучу унаа сүзүшкөн. Бул тууралуу Кырсыктын күбөсү билдирди. Жол Кырсык Степной айылынын чыга беришине болгон. Боо менен муунтуп өлтүрүп, талаага көмгөн Чүйдө кыздын өлүмүнө шектүү 14 жылга эркинен ажыратылды. Ысык Ата райондук соту Чүйдө тааныш тарабынан өлтүрүлгөн кыз боюнча чечим чыгарды. 17-июндагы соттун чечими менен шектүү адам өлтүрүү беренеси менен күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 14 жылга эркинен ажыратылган. Ушул жылдын 26-февралында Чүйдө дайынсыз болуп изделип жаткан кыздын жансыз денеси табылган. ЖОИП маалымат таратып, кыздын 18-февралга караган түнүнөн бери дайынсыз болуп жатканын билдирген. 18-февралга караган түнү кыз Гидростроитель айылындагы мектептин жанында таанышы менен жолуккан. Экөөнүн ортосунда уруш чыгып, тааныш кызга кол көтөрүп, бут кийиминен боосу менен муунтуп өлтүргөн. Кылмышты жашыруу максатында жансыз денени талаага алып барып, жалбырак бактын бутактары менен жашырып качып кеткен. Адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголуп, 2004-жылы туулган шектүү кармалып, камакка алынган. Активист Жаныбек Эгембердиев 25-февралда видео жүктөгөн. Анда кыздын апасы кызы дайынсыз болуп жатканын айтып, окуя тууралуу маалымат берген. 18-февралга караган түнү кызым доосунун суранышы менен сыртка чыккан. Ошондон кийин үйгө кайтып келген жок. Мындайча айтканда, ал менин кызымды жаткан жеринен алып кеткен болуп жатат. Кызым түнкү саат 3-тө чыгып кеткен боюнча кайра кирген эмес. Көзөмөл камералардын видеолору бар деген апасы. Инстаграмда экөөнүн жазышканы бар. Ал кыздан сыртка чыгууну суранган. Биз катты өз көзүбүз менен көрдүк. Анткени ал аккаунтка бир тууганынын телефонунан кирген экен. Жазышуусу сакталып калган. Тез арада бир нерсе тууралуу сүйлөшүү керек экенин жазган экен, деди апасынын жанында турган жаран. Бала бакчадагы жүрөк жылытаарлык окуя. Интернетте бала бакчада тартылган видео кеңири тарады. Анда ата-энелер бала бакчанын видео байкоосу аркылуу тарбиячылардын балдарга кылган мамилесине күбө болушуп, абдан ыраазы болушкан. Кадрларда тарбиячылар ар бири балага аяр мамиле жасап, аларды кучактап, мээрим төгүп жатканын көрүүгө болот. Колдонуучулар бул көрүнүштү жылуу кабыл алып, мындай тарбиячыларга ыраазычылык билдиришүүдө. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Садыр Жапаров 8-9 июль күндөрү Тажикстанда болот. Президент Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун чакыруусу боюнча 8-9 июлда жооп иретиндеги мамлекеттик сапар менен Душанбе шаарына барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүм башчысы Сагынбек Абдумуталип билдирди. Мамлекеттик сапардын алкагында Эмомали Рахмон менен эки жактуу сүйлөшүүлөр, ошондой эле парламенттин эки палатасынын спикерлери, өлкөнүн премьер-министри менен жолугушуулар мерчемделген. Кыргызстан менен Тажикстан мамлекет башчыларынын биргелешкен билдирүүсүн кабыл алуу, ошондой эле бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу күтүлүүдө. Мындан тышкары сапардын алкагында Кыргыз-Тажик экономикалык жана инвестициялык форуму, ошондой эле эки өлкөнүн искусство ишмерлеринин катышуусунда түбөлүк достук концерти өтөт деп белгиледи Сагынбек Абдумуталип. Индияда суу ташкынынан 70ден ашык каза болду. Индиянын түндүгүдөгү Химачал Прадеш штатында нөшөлүп жааган жамгырдан улам
78 жаран каза болду. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазышты. Маалым болгондой 37 адам дайынсыз болууда. Эң көп жабыркаган аймактардын бири Манди районундагы Тунак айылы болду. Ал жерде 14 адам каза болуп, 31 адам дайынсыз жоголду. 150дөн ашык турак жай, 106 сарай талкаланып, 31 унаа, 14 көпүрө, көптөгөн жолдор бузулган. Дайынсыз жоголгондорду издөө иштери уланууда. Буга чейин Химачал Прадеш штатына муссон мезгили башталгандан кийин жер көчкү менен суу ташкынынан 22 адам көз жумганы кабарланган. Балыкчынын жаңы мерини кителген автоунаа талкууда. Балыкчынын жаңы мери Султан Кермалиевдин унасы делген автомашинасы устармакта талкууда. Mercedes-Benz GL жолтонабысы Мердин аты менен дал келген Султан деген жазуусу бар мамлекеттик номурлуу элдин көңүлүн бурууда. Авто эксперттердин баамында анын рыноктук баасы $300,000 турат. Буга чейин жаңы дайындалган мердин жергиликтүү каналдардын бирине берген маеги учурундагы жүрүм-туруму талкуу жараткан эле. Сиз кандай ойдосуз? Казакстанда аял орун бошотуп бербеген жигитке кол көтөргөн. Казакстандын Павлодар шаарында аял автобустун 19 жаштагы жүргүнчүсүнө кол көтөргөн. Видеодо анын чачынан кармап уруп жатканын көрүүгө болот. Мунун баары жигиттен орун бошотуп бербей койгондон башталган. Жигит автобуста улгайган адамдар жок экенин, оор жумуш күндөн кийин колунда баштыгы менен автобуска отурганын айткан. Суу тармак колдонуучулар эки жаатка бөлүнүп жатышат. Жаш жигит аял кишиге орун бошотуп берип койсо туура болмок дегендер да, жигит эч кимге орун бошотуп берүүгө милдеттүү эмес, орун үчүн кол көтөргөн болбойт дегендер да бар. Камчыбек Ташиевдин уулу Мурас Юнайтед клубуна кошулду. Кыргызстандын жаштар курама командасынын капитаны Эмирхан Кыдыршаев Жалалабаддын Мурас Юнайтед футбол клубуна кошулду. 20 жаштагы футболчу өткөн сезонду ушул жылдын январь айында Словакиянын Тренчин клубуна кошулган, бирок бир дагы беттешке чыккан эмес. Ошондой эле Мурас Юнайтеддин курамына Дордойдон Ислам Юнусов жана Темирлан Саматуулу, ал эми Кыргыз алдынан Нурбол Бактыбеков кошулду. Кыргызстандын чемпионатына Мурас Юнайтед алдыда келе жатат. Ошондой эле Жалалабад командасы өлкө кубогунун жарым финалына чыкты. 12 августта Мурас Юнайтед Азиянын чакырык лигасында ойнойт. Тактап айтканда турнирдин тандоо турунда Бангладештин Абахани Limited клубуна каршы конокто ойнойт. УКМК Бишкектеги 3 түнкү клубду текшерип, экөөнү биротоло жапты. Атайын кызмат КАЦ жана Комбинат Плюр түнкү клубдары ЛГБТ өкүлдөрүн тартып, байыңзат колдонууга шарт түзүп, жаштарды бузуп жатканын аныктаган. Текшерүүнүн жүрүшүндө психотроптук дары-дармектер табылып, 2 клуб толугу менен жабылган. Нокс түнкү клубундагы дааратканадан ак порошок салынган пакеттер табылып, клубдун ээсине жана администраторуна түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Жана табылган психотроптук байыңзаттар боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалган. Анын жыйынтыгына жараша түнкү клубдардын ээлеринин жана администраторлорунун аракетине укуктук баа берилери кошумчаланды. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым разы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер.